Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык мекендештер, ардактуу Ылдам Кабар каналынын каттаушылары жана көрөрмандары, амансыздарбы? Ылдам Кабар каналы бүгүнкү чыгарылышта сатыла турган үй боюнча сиздерге маалымат берет. Азыркы биз турган жер Южный району. Алдыңыздарда турган 26 номердеги Токтогул Сатылганов мектебинин оң жактагы көчөгө буруласыздар. Азыркы мен айткан көчө менен түз багыт алып ылдый жүргөн соң, Арзу магазинден кийин мосту кезиктиресиздер. Дал ошол көпүрөдөн өтүп, оң тарапка жүрөсүздөр. Азыркы мен айткан көпүрөдөн кийин өткөн соң, оң жактагы Мушкетова көчөсүнө карай багыт аласыздар. Сатыла турган үй дал ошол тарапта жайгашкан. Андыктан барыңыздар, назар салып туруңуздар. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Сатыла турган үйгө келип калдык. Үйдүн номери Мушкетова 2А1. Үйдү барыңыздар көрүп турасыздар. Жер 6 сотых. Сырткы забору камкыш менен куюлуп, сыртынан шыбалган. Барата дагы коюлган дарбаза. Азыр биз кирип тартып баштайбыз. Андыктан барыңыздар, назар салып туруңуздар. Киргенде эле сол тарапта бетондорду кезиктиресиздер. Эгер бул жерге пландаштырып жакшы үй тургузуп алсаңыздар да болгудай. Бул канча комнатага ылайыктап эме алган, салынган? Бул 2 комната временка. Анан баняга фундаментти быйыл күздө куйдук. Быйыл күздө куюпсуздар да? Бул жагында сөрүлөр, анан бактарактар дагы бар экен. Бул тарап отун тезек жийүүчү жак ба? Ооба. Отун тезек жийүүчү жак. Барыңыздар көрүп турасыздар. Бул жакта. Бул жер эмне? Сарайга фундамент куйганбыз. Бул жак сөрүгө ылайыкташтырганбыз. Бул жерди сөргө ылайыкташтырып бетон куйган экенсиздер, Жакшы. Эгер сарай салып мал багам дегендер болсо, өзүңүздөр сатып алып, кирпичти бийик кылып куруп, тыкан кылып сарай салсаңыздар дагы болгудай. Бул жакта очок. Бул жакта очок гана экен да? Бул жагы очок экен. Бул жагын да сиздерге көрсөтүп кетейли. Сул капталдары тинике менен тозулган. Очоктордун бардыгы кафель менен кафелденген. Бул жагы эмне? Бул жакты ичкерден тартабыз. Ичкерден. Азыркы очокканадан чыгып эле, кайра оң жагыңыздарды карасаңыздар, бул жакта подвалды кезиктиресиздер. Азыр бул жактын дагы ичин сиздерге кеңири маалымат берип көрсөтүп беребиз. Бул жак кышта подвал, жайда летний кухня болуп калат. Летний кухня болуп калат. Кышында жер жемишиңиздерди дал ушул жака сактасаңыздар болгудай. Салат бар жогу ушул жерде турат. Эми кайра азыр үйдүн ичин тартып сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерде суу жана газ маселелери жакшы. Газ дагы бар, суу дагы бар. Андыктан видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Ким билет, эгер дал ушул үй сиздердин дагы үйүңүздөр болуп калышы мүмкүн. Эми барыңыздар, көрүп туруңуздар. Азыр биз үйдүн ичин тартып сиздерге маалымат беребиз. Биз кирип баратабыз. Бисмилла. Үйгө киргенде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күрөң түстүү
обойлорду, туш кагаздарды кезиктирип жатасыздар. Бул холл канча узундугу? Аны так билбейт экен. Так билбейт экенсиздер, а? Мына. Эшиктен киргенден кийин эле бул оң жактагы эшиктен баштайлы. Бул жак душ окшойт, а? Душевая Ванна. ванна. Ванна экен, а? Ванна, унитаз. Ванна, унитаз, Условиясы бар. бардык условиясы бар экен. Арестондон бери коюлган. Ысык суу, муздак суу маселеси дагы жакшы. Полдон потолокко чейин кафелденген. Отопление дагы киргизилген. Отопление да бар. Эми кийинки бөлмөгө багытталайлы. Бул кийинки экинчи бөлмө. Бул бөлмөгө киргенде өтө сонун туш кагаздарды кезиктиресиздер. Кадимкидей пальма жыгачынын түстөрүн дагы кезиктиресиздер. Отопление дагы бар. Отопление коюлган. Бул жерде сабак окуй турган столдор окшойт, а? Сабак отурган стол бар, шкаф. Булар калабы же буларды алып чыгып кетесиздерби? Булар клиенттен зависит. Сүйлөшөсүздөр, а? Сүйлөшөсүз. Эми кайра кийинки бөлмөгө киребиз. Бул дагы жатак бөлмө экен да? Бул да жатак бөлмө. Спальня. Күн чыгыш тарабында бир терезеси бар, жыгач терезе. Отопление бар. А бул кийим коюучу эмеректер. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү чыгып. Андыктан назар салып туруңуздар. Бул конок бөлмө. Азыркы бөлмөдөн чыгып эле кайра оң жакты карасаңыздар, бул конок бөлмөнү кезиктиресиздер. Пол жыгач пол. Жашыл түстөгү обойлор менен чапталган. Буяк кеңир экен го, а? Жақсы. Батыш тарапта бир терезеси бар. Потолок гипсокартон. Отопление киргизилген. Отопление киргизилген. Эми кухняга багытылабыз. Азыркы залга кирген соң чыгып эле кайра оң тарапты көздөй тепкичи менен чыгып кухня жакка багыт алып баратабыз. Бул жак кухня. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, пол линолеум. Батыш тарапта бир терезеси бар. Кеңири го бул, а? Кенен. Обойду да көрүп атасыздар. Кадимки кирпич сыяктуу обойдон коюлган. Отопление дагы бар. Кухня жак тегел окмуш го. Ал жакты кухня буякта экен да? Идиш чөйтүү, мебелдердин баары ушул жакта экен. Газ маселелери бардыгы жакшы. Көрүп жатасыздар. Батыш тарапта дагы бир терезеси бар. Бул подвалга түшүүчү хотпу? Бул жактан от жага турган да. От жагат. Баягы эшиктен Очок жактан кирген эшик. очок жактан кирген эшик турбай бул. Бул жака түшүп, от жагып, үйдү ысытып турсаңыздар да болот экен. Мына, керемет. Азыр сиздерге баасын сурап, сиздерге кеңири маалымат беребиз. Эми биз подвал тарапка багытылайлы. Мына. Подвал дагы кенен. Бул жактан от чыгат экенбиз да? Бул жактан от жага турган жак. От жага турган жагы ушул жакта экен, мына. Бул жактан эшикке чыгып кетсе болот. Бул жактан эшикке дагы чыгып кетсе болот. Эгер кышында кыйналбайт экенсиздер, көмүрдү алып кирип, азыркы жерди ачып, подвалга түшүп, от жагып үйдү ысытып турсаңыздар дагы болгудай. Кайра эле мынтип ушинтип ушу ак эшик менен
Сырттагы очок жакадагы чыгып кетчү код бар экен. Мына. Андыктан барыңыздар, назар салып туруңуздар. Азыр үйдүн ээси менен баасын сүйлөшүп, канча экенин сиздерге сурап маалымат беребиз. Үйдүн ички абалын, сырткы абалын бар жогун көрүп чыктыңыздар. Азыр ээсинен баасын сурап, сиздерге так маалыматты айтып коебуз. Эми бул үйдүн баасы канча болуп атат? Бул үйдүн баасын $65,000 деп атабыз. $65,000. Вариант жолдору болобу? Келип сүйлөшсө болот. Келип сүйлөшөбүз. Эгер ала турган адам болсо, чалсаңыздар болот. Вариант жолдору дагы бар экен. Шашылып калыңыздар. Номерлерин айтып койсоңарбы? 0777 0777 85 85 89 89 38. 38 номерлерине чаласыздар дагы байланышасыздар. Сиздер менен мен Талап Абдыкадыров болдум. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.